Ваши родители как на это смотрели, то, что вы выходите замуж за корейца? Biz ошол мени ушундай кылып мен өзүм оюмда бул интервью алгым келет да, себеби мага ар бир адамдын жашоосу негизи адам мага аябай кызык. Ошондуктан бүгүн биздин жанында Рахатыжа Кореяга келгенде 16 жылдан ашты Рахатыжа. Буюрса 2015-жылы келген. Вау, 2016-дан келиптир. Сарбагер десем катарына кирем дагы. Мен болсо ошол 2018 келгем, ошондуктан менде биринчи суроо. Биринчи келгенде ваш впечатление кандай болду жаңы Кореядан аэропорттон түшкөндө? Аэропортко түшкөндө эң биринчи келгенде мен ноябрь айында келгем. Кыргызстанда кар жаап, менде караңгы эле болуп калып, жалбырак жок эчтеке жок. Аэропортко түшөр менен жап-жашыл сезилген, талдар жашыл сезилген. Кореяда кээде талдар жашыл болот го, кышкы жанагы талдар болгондуктан. Анан жаан жаганы мени аябай таң калтырган. Мындай чоң имараттар эмес, ушу жаратылыш таң калтырды деп айтсам болот. Экинчи бул деген аябай чоң маселе. Силер дагы Кореяда көп жашаган адамдар билет, бул депрессиядан кантип чыктыңыз? И кто в этом вам помогал или вообще не болду ошол? Өнүмүш, бияка өнүү адаптация аябай кыйын болот. Бул мен үчүн депрессия болдум деп айткандан алысмын, анткени келип эле жакшы досторго жолукканым окшойт. Мен келип эле кыргыз кыздар менен дос болбой, кыргыз кыздар мен жашаган шаарда жок болду. Анан орус кыздар, өзбек кыздар менен дос болдум. Ошентип 15 жыл кандай өткөнүн өзүм деле байкабай калдым. Анан кийинчерээк мынакей силерди таап, силер менен жакшы күндөрдү өткөрүп атам. Ошон үчүн мен депрессия деп айта албайм, бирок үй бүлөлүк, аркерки жашоодогу өйдө кыйынчылыктар болду десем болот. Ал жерден эмес, Кыргызстанда жүрсөм деле андай нерселер болмок да. Ушул Кореяда туруп, Кореядан көйгөй жаралды деп айткандан алысмын. Эми адамдын кыялына жараша болуш керек, адаптацияга өтө күчкө жараша. Ваши родители как на это смотрели, то, что вы выходите замуж за корейца? Албетте биринчи бар эле кыргызга көйгөйүбүз келет, кыргыз менен жашаганды туура көрөт да, биз кыргыздар менталитети өтө күчтүү. Анан катуу, мен өзүм мамам деле мындай катуу кармаган айымдарга берет. Атам эрте казалып калган, бирок баарыбызды өзү тарбиялап чогонтуп, мен кечүүсү болгондуктан эки байкем бар. Бар эле башында каршы болгон, анан бул жазда буйрук да. Буйрук бар болгондон кийин айда жок болуп калат экен да. Анан азыр болсо аябай эле ыраазы болот. Чынын айтсам аябай. Эми бул жашап, бала болуп, жакшы өзүмдү көргөзө алдым деп айтсам болот. Бул баардыгын убакыт чечет экен да, убакыт дайындайт. Классно. Ошол получается Ляха деген негизи мен байкадым. Күн албан ысырга бар болот экен да, себеби мына ушунча жакпаганына аракет кылат экен. У вас были ли такие мысли, что оставить всё и кайра Кыргызстанга барып ошол жактан жашоonu улантсам деп? Кыргызстанга кетип жашоону улантсам деген ой такыр болгон эмес. Мен өзүм баягы тырышчаак, анан намыскөй кызым деп айтсам болот. Кыргызда баягы намыскөйлөрдү өзүң билесиң да. Ошон үчүн ал жагын мен такыр ойлоп турмун. Бул жерге калганга аракет кылгам. Бирок кызым азыр окуп атат да. Ордудан бир Кыргызстанга барып жашатып, азыр ушул оюм бар, Кыргызстанга бир жашатып келсем деген ниетим да бар. Кыргыздын баягы үрп адатын, мындай бардык менин дагы ушул менталитетимди кабыл алса деп ушундай ойлойм. Азыр да жакшы кабыл алып аткан кезде, бирок көз менен көргөн бир башка, уккан бир башка, ошол ниетимде эми Кыргызстанга барып жашап келсем деген ниетим бар. Жакшы ниетиңиз бар экен. Получается, ошол Кыргызстанды сагынганда эмнесин сагасыз Кыргызстанды? Биринчи келгенде аябай көп сагынчумун. Ал кезде мен 2011-жылы келдим да, Skype менен сүйлөшчүбүз. Азыркыдай WhatsApp деген жок. Аябай сагынчумун. Колум жетпегендей эле сезиле берчү. Анан өзүң билгендей биз Кыргызстанга барып келгенге баары кымбат болгондуктан, билет кымбат, жыл сайын бара албайбыз. Барганда кургул бара албайбыз дегендей, бир барганда эле $10,000 тегеге кетип калат. Барганда $10,000 болуп калат, чынын айтканда бул калп эмес. Анан ошол себептен көп бара албагандыктан аябай сагынчумун. Азыр заман сонун заман, күндө WhatsApp менен сүйлөшкөнгө жанымда жүргөндөй болот. Барганда быйыл барсам деле мындай күндө көрүшүп жүргөн адам менен кезишкендей болуп экенсиң да. Бирок баягы туулган жериңди сагынасың, бир туугандарыңды сагынасың. Бирок бул жерде дагы аман болсо эле, ага да рахмат деп көнүп калат экенсиң көп жашаганда. Получается, анан экинчиси Корея сизге эмне берди? Сиз Кореядан эмнени алдыңыз? Кореяда мен көптү алдым. Чынын айтсам мен аябай ыраазы болдум. Мен бирде биякта бар эле жакшы сөз айтып атат, мактанып атат деп ойлоп калышым мүмкүн. Эми менин досторум деле билет болуш керек, классташтарым бар эле билет. Мен окууну өтө деле жакшы окуучу эмесмин, чынын айтсам. Ошо тилге жөндөмдүм экен. Орус тилди деле өзүм кыргыз класс өтүп, анан ШДР университетке барганда орусча отуруп каласыз да, Кыргызстанда билесиңби? Ошондо деле орус тилди деле жеңил алып кеттим. Башында кандайдыр бир тартыныч болгон тилге барганда. Бирок алып кеттим деп айтсам болот. Корей тилин ушул уялбай эле алып кеттим. Анан азыркы күндө өзүң билесиң, жакшы эле сүйлөйм. Эми жашоодо кыйналбагандай аябай жакшы деп айта аламын. Азыр анан Кореяда мен көптү таптым деп айтмакмын. Ушу менен окуганды үйрөндүм, тырышчаак болгонду үйрөндүм, койгон максатыма жеткенди үйрөндүм. Анан өзүм көп нерсеге өзүмдү сынап көрдүм. Бул ар кайсы Кореядагы лицензияларды алып көрдүм. Парикмахерский, чач тараштын лицензиясын алып көрдүм. Косметологдун лицензиясын алдым. Анан бул метайымдын дагы лицензиясын алып, ал жакта өзүмдү сынап иштеп көрдүм. Анан мынакей соодага да аралашып жүрөм. Анан мынтип элге дагы Кыргызстандын, Кореянын жашоосун бөлүшүп жүрөм. Ошон үчүн жакшы деп эле айта алам, чынын айтсам. Көп нерсеге жетиштим деп айта алам. Анан
успешный успех болбосо дагы өзүм ыраазы болгондой жетишкендикке жеттим деп айтсам болот го. Эң жакшы. Анда кыздар эгер силер жакса да кийинкилерди улантабыз. Ошондон бул интервьюну көрүңүздөр аябай жакшы. Энтисинде мен аны мен жыладым мен энтисинде Бегмайдын ушул эле суроолорун өзүнө жиберип көрөйүн. Бегмайдын жашоосу, адаптациясы мага да аябай кызык. Кандай болуп өттү? Бул ар бир суроо жөн эле чыкпайт да. Ар ким өзүнүн баягы көйгөйүнөн же болбосо өзү адаптация болгон нерселерин чыкса керек. Мен үчүн да кызык, бирок муну энтисинде алып сиздер менен сөзсүз бөлүшөбүз.